Ата тарбиясы. Быйыл жараткан насип кылып атабыз пайгамбар жашына чыгып жатат. Эмне белек кылсам деп көпкө ойлондум. Акыры атама ушул жазып жаткан ата тарбиясы эссемди белек кылып тартуулоону чечтим. Чыныгы улуттук лидер катары таанылган, кадаңгыны тилдебей бир бурчуна шам жаккан Лейлектеги номер 3-гимназияда жарыктык тартуулаган, өзүнүн эффективдүү окутуу усулдары менен бир нече жыл катары менен республикага дүң жараткан окуучулардын ийгиликтерине жетишип, энелер мектебин негиздеп, ата-энелер китебин жазып, 7 дубан элине атайын чакыруу менен барып, ата-энелер, мугалимдер, окуучуларды акыл эмгегин маданиятына, энелер мектеби, ата-энелер сиздер үчүн, өзүн-өзү тарбиялоо, жаш мугалимдер мектеби, устаттык өнөрү, новатордук окутуу усулдары, 30 жылдык педагогикалык тажрыйбасы менен акысыз бөлүшүп, бүтүн Кыргызстан элинин оозунда аңыз кепке айланган, легендага айланган агай тууралуу ошол адамдын кызы жана окуучусу катары атамдан көргөн тарбияны эссе кылып жазууну туура көрдүм. Анткени элди билимдүү, тарбиялуу, өз алдынча көз карандысыз болууга үгүттөп, күн-түн тынбай мектепте иштеп, китеп жазып, дагы бүт Кыргызстанды түрө кыдырып, семинар лекциялар өтүп жүргөн атамдын энергиясына, кайратына таң берем. Элдин аң сезимин ойготуу миссиясы менен жашап жаткандай өңдөнөт. Өзү гимназия окуучуларына ураан кылып берген улуу максат улуу күчтү жаратат деген сөздүн живой далили болуп берет. Атам жасап жаткан иштерди, жаңылыктарын окуп, угуп үлгүргөнчө жаңы ишке белсинген болот. Ушул кайратыңыздан жазбаңыз. Сиз жөнөкөй элдин багына жаралган улуу инсансыз, ата, деп айткым келет. Көпчүлүк элге да балалыктан бери атамдан көргөн тарбия, жакшылыктын үлгүлөрү тууралуу айтып берүүнү туура көрдүм. Анткени жакшылыкты адам жерден таап албайт, адамдан үйрөнөт экен да. Биздин Лейлектеги 4 бөлмөлүү жупунуу үйүбүздө гимназияда окууну көксөп, Бишкектен, Сүлүктүдөн, Исфанадан жана Кыргызстандын ар кайсы жактарынан өтө көп балдар, кыздар жашап окуйт эле. Башка жашай турган үйлөрү, туугандары жок окуучулардын билимге суусап турганын көргөн атам аларды өз үйүнө акысыз жашатып, окутуп, тарбия берет эле. Канчалаган балдар, кыздар ошол кичине үйүбүздө жүрүп, гимназияда окуп, кийин ийгиликтүү окууну бүтүрүп, өздөрү көксөгөн жогорку окуу жайларга, бюджеттик орундарга окууга өтүп кетишти. Алардын кээ бирлерин эле эстебесем, көпчүлүгүн унутуп да калдым. Жакшылыкты кылды дагы деңизге ыргыткандай эле, кийин аларга милдет да кылган жок. Өз ишин уланта берди. Менимче атам деле азыр аларды случайно көчөдө көрүп калса тааныбаса керек. Дагы билбейм. Гимназия окуучуларын окуу жылы аяктаганда май айларында кошуна өлкө Тажикстандын Ленинабад шаарына экскурсияга алып барып келет эле. Акысыз алып барат болчу. Ал жака 11-класс бүтүрүүчүлөрү толук башка класстардан болсо окууда ийгилик жараткандар, олимпиададан 1-орун алгандар жана эң кызыгы адамгерчиликтин үлгүсүн көрсөткөн тырышчаак балдар, кыздарды агай өзү тандап кошуп алып барат эле. Ленинабад шаарында театр, китепкана, музейлерге алып кирип, ар бири тууралуу өзү айтып берип, тааныштырат эле. Жер астындагы Александр Македонскийдин тарых музейи азыркыга чейин көз алдымда турат. Сырдарыянын жээгине алып барып, табияттын кооздугуна суктанууга үйрөтөт эле. Ушул иши менен биринчи эле билимге, адамгерчиликке умтулган окуучулардын демине дем кошуп, башкаларды дагы да катуу аракет кылып окууга шыктандырат эле. Экинчиден, чоң шаарларга барууга, чет өлкөлөргө чыгууга бизде каалоо жаратар эле. Ошон үчүн да чет өлкөдө окуган, иштеген гимназисттер көп болсо керек деп ойлойм. Өзүм деле ошого мисалмын.
Дагы да жаңы шаарларды, өлкөлөрдү көргүм келген ошол экскурсиялардан соң. Казакстан, Турция, Америка, Малайзияга болгон сапар ошол атамдын кошуна өлкөгө уюштурган экскурсияларынан башталган десем болот. Үчүнчүдөн, эки улуттун ортосунда достук ынтымакты ушинтип бекемдер эле. Тажик агай, эжекелер гимназияга ишке да чакырар эле. Эң мыкты орус тилчи информатик мугалимдер Тажикстандан келген эле. Аттиң бир ууч түркөйлөрдүн айынан мына азыр ушундай ынтымакта жашап жаткан эл коркунучтуу абалга келип калды. Бирок агайыбыз азыр да жакшылыктан үмүт үзбөй, ошол чек арадагы гимназияда карапайым элдин балдарын окутуп келе жатат. Кыргыздын көрүнүктүү инсандары телевизордон интервью берип калса, бизден сурайт эле: "Уулум, кызым, бул инсан ким, тааныйсыңарбы? Бул кишилер эл үчүн мындай кызмат кылган. Билип жүргүлө" дейт эле. Айтып эле калбастан, гимназияда инсан таануу сабагын уюштуруп койгон болчу. Баардык гимназисттер кызыгуу менен катышат эле бул семинар лекцияларга. Пайгамбарыбыздын өмүр баянынан баштап Разаков сыяктуу көрүнүктүү улут лидерлеринин ишмердүүлүгү менен тааныштырып, түрдүү кесип ээлерин чакырып, чыгармачыл инсан болсо китептерин окутуп, комуз чертирип, мугалим болсо сабак өттүрүп, чет тилде сүйлөтүп, угуп отурган биз сыяктуу окуучуларда суктанууну ойготор эле. Андай лекциялардан соң баарыбыз шыктануу менен, катуу аракет менен сабактарыбызды окуп, өзүбүздү ошол инсандардай болууга тарбиялайт элек. Мисалы, мен англис тили, орус тили кенен сүйлөп калышыма дагы атамдын бир окуясы себепчи болгон. Артты карап эстесем, ошо кошуна өлкөгө эл аралык конференцияга барып келген Тажикстанга бир сүрөт көтөрүп келиптир. Япон улутундагы киши атам, анан переводчица турат. Ошол переводчица кыздын сүрөтүн телевизордун үстүнө коюп бизге айткан эле да: "Могу кыз болсо бир нече тилде эркин сүйлөйт экен. Япончо, англисче биздин сөздөрүбүздү түз эле котолуп берип атты. Аябай суктандым. Менин кызым дагы буюрса ушундай болот" деп телевизордун үстүнө коюп койгон болчу да. Мына ошондо мен өзүмө атам менден ушундай даражадагы адам болууну күтөт турбайбы деп сыймыктанып калганмын да. Менде англис тил, орус тилдерге кызыгуу бар экенин билип, атам биздин үйгө, негизи 4 бөлмөлүү үйүбүздүн төртөө тең китептекчелер менен толгон, китептекчелердин ичи түрлүү китептер менен толгон. Мировая литература, Кыргызстандын тарыхы, кыргыз адабиятынын чыгармалары, ошону менен катар эле мага атайын ар жылы республикалык олимпиадага окуучуларын алып келгенде, бул жактагы англис тилде окуп жүргөн студенттерден колдо жаздырып алат эле сүйлөмдөр, тематикалык сүйлөмдөр. Мисалы, мектепте, үй бүлөдө, жан жаныбарлар деген сыяктуу тематикаларга бөлдүртүп, общий тетрадка жаздыртырып алган экен да. Сөз, анан ал сөздө колдонулган сүйлөм, алардын англисче окулушу жана переводу кылып. Ошол тетрадь азыркыга дейин бар, колдо жазылган. Аны карап алып, мен артынан кайталап окуйт элем. Бизге көтөрүп барып, түшүндүрүп да берген болчу. Мынтип окуйсуңар, ушинтип күн сайын бир страницадан окусаңар деле үйрөнүп каласыңар депчи. Анан түстүү менин алгачкы сөздүгүм деп англисче китептерди, англисче, орусча, кыргызча жомоктору бар китептерди алып келип берет болчу. Мындайча айтканда, менин кызыгуумду шыктандырып, дагы да өнүктүрүп, ошол багытта иштеп кетүүмө шарт жаратып берген да. Кудайга шүгүр, мына ошол атамдан алган билимдер, тил билгичтик менен Малайзия, Америкада гранттык негизде окуп келдим да. Жөнөкөй мугалимдин балдары үчүн чет өлкөгө барып гранттык негизде окуп келүү бул өтө чоң жетишкендик. Ушул жетишкендиктердин баарынын себебин мен атамдын бизге берген тарбиясында жана билиминде көрөмүн. Чексиз ыраазымын. Татыктуу кыздар жана балдар болууну жараткан насип кылсын деп айтат элем. Андан ары карай улап кетсек, атамдан көргөн тарбия бул ар дайым Кудайга шүгүр келтирип, оозунан ак батасы түшпөйт да. Дасторкон бетинде чай ичебизби, сөзсүз бата берет. Эртең менен турганда сөзсүз бата кылат. Биздеге дагы ошону үйрөтөт. Ар дайым шүгүр келтирип жүргүлө.
Мына көзүм көрүп турат, Кудайга шүгүр. Бүгүнкү таңды көрдүм, Кудайга шүгүр. Бир бурда нан жедим, Кудайга шүгүр дегиле деп өтө көп айтат. Кудайга шүгүр деген сөздү үнүңөрдү чыгарып айткыла деп үйрөтөт да. Бул өтө баалуу тарбия деп ойлоймун мен. Жана бата бергенде дагы бар бололу, бай бололу деп бата бергендерди өтө туура эмес деп кабыл алат атам. Кудай бейкүнөө отургандарга азаттык бере көрүңүз. Сапарда жүргөндөрдү өзүңүз колдой көрүңүз, асырай көрүңүз деп мына ушинтип көп багытта баардык ак ниет адамдар өз максаттарына жетсин деп ар тармактуу баардык жан жаныбарды кошуп бата кылат да. Ушунусуга да мен таң каламын. Жан жаныбарды, адамдарды, ак ниет адамдарды баарын өзүңүз колдоңуз деп бата берет да. Анан анын катарында, элдин катарында биз да тынч бололу деп оомин кылат. Ушул батасынын өзү дагы бир чоң философия деп ойлоймун. Мындан да биз өзүбүзгө сабак алабыз, үлгү алабыз да. Дагы бир атамдан көргөн тарбия, китеп окутуп отурат эле да. Көп айтып калат, ата эне окумайын, бала окубайт деп айтат да атам. Мен суктанганым атамдын сөзү менен кылган иши дал келет да. Элдерге бир сөздү сүйлөп коюп, өзү башка ишти кылбайт. Китеп окутуп угуп отурат эле бизди. Көпчүлүк мугалимдер 3 айлык каникулда отпускка чыкканда курортторго барып, ысык көлгө барып мисалы эс алып келет болчу. Бизде атам айтат элек, ата курортко барбайсызбы десек, бизге тамашалап калат эле. Мен мына тамдын артындагы Сары Күнгөй курортунда отурамын. Ошол Сары Күнгөй курортунда сен мага китеп окуп бересиң. Мына ушундан өткөн артык эс алуу мага жок дейт эле. Ал жерге, чөптөр өскөн жерге атамдын столун көтөрүп барат элек, же кровати бар эле, ошо кроватька жайын салып берет элек, көлөкөдө олтуруп, мен жанында отуруп алып китептерин окуп берет элем. Азыркыга чейин ошол көз ирмем менин көз алдыма келет да. Дарыялар жээкте кошулганда деген китепти окуп берет болчумун. Көбүнчө тарыхый, атамдын өзүн кызыккан китептерин мен окуп берет элем, үнүмдү чыгарып, атам угуп отурат эле. Мына ошентип дагы бизде китеп окууга болгон сүйүү, кызыгуу, ага атайын убакыт ажыратуу жана китеп окуу бул өзү эс алуу экендигин үлгүсү менен көрсөтүп берген да. Азыр болсо мен ошондой калыптанып калганмын да. Эс алууну мен тынч бир табияттын койнунда паркка барып алып, суунун боюна олтуруп алып китеп окуп отуруу мен үчүн эң мыкты, эң рахаттуу эс алуу да. Бунун да үлгүсүн мен атамдан алганмын. Кудайга шүгүр. Андан сырт дагы турмуш сабагы үйрөнгүлө дейт да. Айланадагы жакшы адамдардын жакшы жагын айтып жүргүлө, өзүңөргө ошону сиңдирип алгыла дейт. Бул дагы бир өтө баалуу сапаты. Мен баалаганым, атам мынтип айтат. Күйөө баланы кызга сүйдүрүү биздин колдо. Өзүңдүн кызыңа күйөө баланын жакшы жактарын гана айтуу керек, жакшы жагын айтып таанытып, ошого суктандыруу керек дейт. Биз мисалы капа болуп, даттанып калсак, атам тамаша иретинде айтат, мен ар дайым күйөө бала тараптамын, күйөө бала менен мен бир турамын дейт да. Ошону эле кайненелерге да атам айтат. Вот кайненелердин колунда өзүнүн баласына келинин сүйдүрүү. Ойлоп көрсөңүз, чындап эле. Эгер кайнене келинди мактап турса, баласы ал келинди колунда көтөрүп жүрөт, жакшы мамиле кылат да. Мына ушундай турмуш сабактарын дагы бизге күнүмдүк жашоодо үйрөтүп көрсөтүп коет. Өтө сыйлаймын. Бөбөгүң ыйласа, ага сен кыжыл болбо дейт да. Бардык балдар ыйлап жүрүп эле чоңоюшат. Андан көрө бөбөгүң менен көп сүйлөш. Сүрөттөрдү көрсөт, жаратылышты көрсөт, мээрим төгүп айтып бер. Балдар кичинесинен ошонун баарын өзүңө сиңирип алат дейт да. Жана өзү дагы жерлерге, жети областка семинарларга барганда энелер мектеби, энелер келет аудиторияга, бөбөктөрүн көтөрүп келишет. Ошолордун бөбөктөрү ыйласа дагы эч кыжаалат болбой отургула. Баарыбыз бала болгонбуз, баарыбызда балдар бар. Мен түшүнөмүн, Кудай жалгасын. Мына ошо колуңдагы балаң үчүн келип жатасың да сен семинар сабактарга деп, наоборот ошол баласы менен келгендерди баалап, элдин арасында тандап, тургузуп, кол чаптырып, китеп белек берет да. Өзүнүн
турган турпаты кылган иши менен адамдарга уже тарбияны сиңдирип кете берет. Силер мындай кылышыңар керек дебейт. Кандай кылыш керек экендигини өзүнүн жасап жаткан иштери менен көрсөтүп берет. Ушунусун мен өтө баалаймын да атамда. Жана дагы бир баалуу сапаты, мен да өзүмө муну алыптырмын, Кудайга шүгүр кыламын. Идеяларды жазып жүрчү жумушчу дептери болот эле дагы, ал дептер аябай тездик менен толуп кетет болчу. Жана ал жерде иреттүү жазылган могу схема менен чийип алып туруп, жанына саатында кайсы ишти кайсы саатта бүтүрөт жазып алган жерлери да болчу. Анан өтө иретсиз көп идеяларды жазып алган барактары да бар болчу да. Биз аны болсо көбүнчө гимназияда жалпы жыйында колуна кармап алып сүйлөйт элек дагы ошол жерде көрүп калчумун. Азыр өзүмдүн ошондой идеяларымды жазып жүргөн тетрадьымды карап эстеймин да, атамдын ошондой дептер жазып жүргөн, идеяларын жазып жүргөн жумушчу тетрадьын мен өзүмө кабыл алган экенмин. Ошол үлгү мага да жакшы таасир берген экен дейм. Ал мындай ишмердүүлүктү бизге сиңдирип коюптур да. Алгач адамга идея келет. Ал идея сага жакса, аны сен максатка айландырып, максатыңа жетиш үчүн так план жазасың. Ошол планыңды ишке ашыруу үчүн конкреттүү даталарды, сааттарды коюп, ошол учурга бүтүрүп, өзүңө өзүң отчет берип, жанына плюс минус коюп аласың. Мына азыр эми Японияда ушундай усул бар экен, смарт план экен деп баардык компаниялар, мектептер өздөрүнө киргизип атышат. А биз бул ишмердүүлүктү номер 3 гимназияда балалыгыбыздан бери бизге сиңирилген да. Атамдын акыл эмгегинин маданияты сабагы толугу менен мына ушул идея менен максат, план коюп, убактысын чектеп, ошого ылайык иштеп, хронометраж менен жашоону үйрөткөн китеп. Окуучуларга 1 класстан баштап. Улуу максат улуу күчтү жаратат деп атам бизге сиңдирип койгон да. Максатың канчалык улуу болсо, ошого жараша көп энергияң болот. Улуу максаттын артынан түшүп, дальный цель коюп, ошого туруктуу болгула, верный болгула, канчалык акырын жүрсөңөр дагы ошол багытыңарды жоготпой, ошону көздөп жүргүлө. Бул өзү силердин жашооңарга маани берет, маңыз берет деп сиңдирген атам бизге. Кудайга шүгүр. Бул сөздөрдүн маанисин балалыкта түшүнбөйт экенсиң. Мына ишке аралашып, үй бүлө куруп, турмушка аралашкандан кийин, атам ушуну айткан турбайбы деп анан түшүнүп жатам. Дагы мен ойлойм, жыл өткөн сайын мындан да көп түшүнөт болушум керек атам айтып аткан сөздөрдүн, жасап жаткан иштердин маанилүүлүгүн. Дагы бир өтө баалуу мен баалаган сапаты, атам мектепте мугалим болуп иштесе, андан сырт региондордо семинар өтсө дагы китеп жазганга, чыгармачылыкка убакыт табат. Мына жеке бир адам өзү 15тен ашык китепти жазды. Жазган китептери бардыгы өзүнүн аткарган иш аракети, гимназияда жасаган эксперименти, идеяларынын негизинде ичинен чыккан ой толгоолор, сунуштар, методикалар да. Жана ошол китеп жазуу процессине өзү эле жазып койбостон, бул шакирттерин тарбиялаганы мага жагат. Ошол шакирттердин бири менмин. Китеп жазганда бизди жанына отургузуп алат эле дагы, атам айтат эле ойлорун, идеяларын биз кагазга түшүрүп жазат элек. Кийин ноутбук чыкты, азыр сразу ноутбукка терет инилерим. Мени эле эмес, инимди, агамды жана гимназиядагы окуучуларын дагы ушул ишке, процесске тартат. Бунун пайдасы окуучу дагы, мына биз шакирттери дагы китеп жазуу процесси кандай болорун көрүп, практикада ошону үйрөнүп жатабыз. Андан ары улай кеттик. Мисалы, конкреттүү мисалдар менен айтсак, акыл эмгегин маданияты китебинде уже менин өзүмдүн макалаларым чыкты. 25 жашка жетип жетпей, биз китепке макала жазган деңгээлге жетип калдык. Бул деген атам ошол өзүнүн китеп жазуу ишмердүүлүгүнө бизди аралаштырып үйрөткөндүгүнүн жемиши болду. Чет тилдерди өз алдынча үйрөнүүнүн методикасы, эссе жазуунун сырлары деген темаларды мисалы мен жаздым. Мага чейин дагы чоң улуу гимназисттердин ал жерде өздөрүнүн олимпиадага даярдануунун сырлары, сөздүк жаттоонун методикалары деген темалары бар. Бул өтө уникалдуу, баалуу сапат деп ойлойм. Өзүмдө эле болсун, мен күчтүү болоюн эмес, менден кийинки шакирттер, окуучулар менден да күчтүү болсун деген ниети бар болгон үчүн ушул иштердин баарын көрсөтүп, аларга үйрөтүп, процесске аралаштырат деп ойлоймун. Мына ушундай жана дагы китептерди басмага даярдоо, дизайнын даярдоо, аны типография менен сүйлөшүп, даяр китеп кылып чыгаруу ишмердүүлүгүнө дагы окуучуларын, мына бизди баарыбызды аралаштырган. Биз азыр бул ишти аябай жакшы билебиз да.
китеп жазып автор бергенден кийин кимдер менен дизайнын сүйлөшөбүз, кантип иллюстрация сүрөт тартырабыз, анан кандай басмаканаларга кандай шарттар менен берип китепти басып чыгартырабыз, баарын аралашып жүрүп мына үйрөнүп калдык. Бизге кошумча өзүнчө эле бир өнөр болуп калды десем болот да. Буга дагы өтө ыраазымын. Дагы мен атамдан көргөн тарбиянын эң баалууларынын бири бул атам өтө жөнөкөй жашайт. Жана эле айттым, 4 бөлмөлүү үйүбүз бар. Ошол 4 бөлмөлүү үйдө атам жашабайт. Ал жерде жана балдары биз чоңойдук, жана биздин үйгө келип жашап окуп жүргөн балдар жашайт. Мына азыркы күндө улуу агам келинчеги менен жашайт, неберелери ошол жерде жашайт. Атам болсо айылда жүргөндөр өтө жакшы билишет, 1 бөлмөлүү кичинекей үйдө жашайт. Ал үйдүн ичи өтө жупуну. Элементардык эле багы япондордун минимальный образ жизни бар го, минимализм бар да атамда. Көпчүлүк айтып калышат, Гапыр Мадаминов агай гимназияны негиздеп ачканда кийген бир пальтосун бир нече жыл кийди дейт. Мен силерге айтып коем, ошол пальтону азырга чейин кийет. Ал өтө таза, тыккан жана сапаттуу. Атам напсиге азгырылбаган адам экен да, байкасамчы. Мен мисалы өзүмдөн билем, эми баягы подростковый возрастта азыр ошол эпизодду эстесем мен уяламын. Айтат элем да, ата неге бизде мен классташтарымдыкындай үй жок, неге дарбазабыз жок, неге үйүбүздүн ичинде мындай мебелдер жок деп кечке айта бергенмин. Бир жолу айткан болчу, атам еще үйдүн ичиндеги тириликке да аралашат да. Биз мал карайт болчубуз, мал тутат болчубуз, ошол малдарга чөп кыркат элек. Чөп кыркып жатып ушинтип айта берсем, бир жолу айтканда мага, кызым эч нерсе эмес, сен кичине чоңоюп алсаң, эртең кичине эле күтүп тур, бай бирөөгө турмушка чыгасың да кетип каласың деген да. Сөз таппай калгам, үн чукпай эле калгам. Азыр ошону эстесем өтө уяламын. Көрсө атам напсиге азгырылбаган, бирөөнүн акысын албаган, ошол мугалимдик айлыгы менен честный жашаган адам болгону үчүн ошондой жөнөкөй шарттарда жашап келатат да. Көрүп эле атпайбызбы? Мамлекеттин кызыкчылыгын артка коюп туруп, өзүнө ошол мамлекеттин акчаларына дворец, особняк кургандардын айынан өлкөбүз ушундай азыркыдай кейиштүү абалга жетип калды. Мен азыр сыймыктануу менен Кудайга шүгүр деймин, менин атам ошондой адамдардын катарында эмес. Ак эмгеги менен бизди окутту, тамактандырды, кийиндирди. Кудайга шүгүрү, ар бирибизге татыктуу билим берди. Биз азыр эч жерге, кай жакка барбайлы коркпойбуз. Эмне жеймин, эмне жумуш кыламын дебейбиз да. Бизди бардыгыбызды билимге, тарбияга жана өнөргө сугарып койду. Ар бирибиз өзүбүздүн жолубузду таап кетип атабыз. Жана буну болсо мына өзүнүн балдарына эле эмес, жөнөкөй айылдын элинин балдарына дагы ушул сапаттардын ар бирин мыктай кылып үйрөтүп койду. Азыр өзү күлүп калат, менин окуучуларым дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнө барса дагы өздөрүн как рыба в воде сезишет, эркин сезишет. Анткени мен аларга акылынын эмгегин пайдаланып жашоо маданиятын үйрөтүп койгонмун. Алар каяка барбасын, өз жолун таап кетишет, татыктуу өмүр сүрүшөт деп сыймыктанып айтат. Мына ушундай сыймыктуу өмүрдү эмгегинин жемишин жеп көрүп, үзүрүн көрүп жаткан чагы 63 жаш курак атама кут болсун. Мындан экини жашасын, ден соолугу бекем болсун. Ак эмгек баары бир акыры барып жамандык көрбөйт деп Исхак Разаков атабыз айтып кеткен. Чындап эле атам жамандык көргөн жок. Ушунчалык эмгектерин жөнөкөй эл өзү баалап, жерлерде мисалы өкмөттүн, райондун, администрациянын уруксатын күтпөй эле Жалал Абадта уже энелер мектебин ачып алышты. Энелер өздөрү топ-топ болуп уюшуп, китеп окуп, өз ара жарышып атышат. Ош, Баткен, мына даже Бишкекте ата-энелер мектеби ачылды. Ал эле эмес, онлайн болочоктогу ата-энелер мектебинин программасын атам түзүп берди. Мына биз иштетип атабыз азыр. Өтө кызыгуу, жогору берилүү менен балдар, кыздар үй бүлө курганга чейин өздөрүн даярдап окуп жатышат. Бул деген атам өзү айткандай кыргыз генофондун түздөүчү. Жанакы ажырашуулардын сандары көбөйүп кетти, үй бүлө институтунун баалуулугу жоголуп кетти. Ошонун баарын түптөн, фундаментинен оңоп бере турган сонун идеяда болочоктогу ата-энелер мектеби. Мына ушинтип энелер мектеби да өнүгүп жатат. Акыл эмгеги маданияты китеби болсо Кыргыз Республикасында жаштар арасында эң көп окулган китеп болду.
Жана ал кыргыздар арасында эле окулуп калбастан түрк тилине öğrenmek, үйрөнүү. Сабак окууну үйрөнөсүң, план түзгөндү үйрөнөсүң, окуп түшүнгөндү үйрөнөсүң, үйрөнүү деп которушту түркчөгө. Эң биз сыймыктанып айтып жүргөнүбүз кыргыз педагогунун китеби англисчеге которулду. The Culture of Intellectual Labor деп англис тилине которулду. Ататүрк Ала Тоо университетинин жардамы менен жана ошолордун сайтында бүткүл дүйнөдөн келген студенттер, окуучулар окусун деп электрондуу версиясы жарыяланды. Мына ушундай азыр атам өзүнүн мээнетинин үзүрүн көрүп жаткан чагы жана токтоп калбастан мурдатан дагы катуу. Мага атамдын замандын талабына жараша үйрөнүп, окуп өнүккөнү жагат да. Жанакы смартфондорду кармап колуна ошо менен онлайн иштеп, 7 областтын энелерин, мугалимдерин координация кылып, группаларды түзүп, ушул методикасын акысыз жайылтып, түшүндүрмө берип иштеп отурат ошол айылда элестетсеңиз. Мына ушул жагында карап мен суктанамын да. Заманбап мугалим, заманбап технологияны билим берүүдө, тарбия берүүдө пайдаланып жатат. Баардык турган турпаты жасаган иши менен бизге үлгү болуп бере алган атама терең ыраазымын, сыймыктанамын. Татыктуу уул кыз болууну бизге жараткан насип кылсын деймин. Ата тарбиясын көргөн кыздар, балдар болгонубузга миңден миң шүгүр айтабыз. Атам бар болсун. Ден соолугу бекем болсун. Сиздерге дагы бул мен азыр жазган запись эсседен пайда алган болсоңуздар чексиз кубанычта болобуз. Жакшылыктарды айтып жайылтуунун өзү сүннөт.